Assalamu alaikum. Ulan Emilbekovich, bu biz Karaşehir ayından Elet Göygöy Komduk birikmesinin şu Toңrayının kuratörü Orus Kojoyev. Malum bolganda kecha sizge barıp gezip kettik elek, anam bugün ошол көчөлөр боюнча sizge кат жүзүндө болгондо кичине бир жетишсиз болуп атат окшойт. Ушу атайын ушу видео кылып жиберейин дедим, далил катарычы. Азыр мен ошол Кaraşehir айылынын күнбатыш тарабындагы Абдуразак көчөсүндө турам. Эми ошо көчөбүздүн туурасын эсептесем, мынакей эсептесем, мына бияк башына чейин келсем 4 метр болду. 4 метр болду, караңыз туурасычы. Негизи 5 метр окшойт, арк менен ошо менен 4 метр болуп калды. Караңыз, эми берден машинаны коюңуз, эки эшек араба өтө албайт. Мына астынын баарында огороддордо чөп тартышат. Мынакей караңыздар, эми ушуга да бир жакшы бир көңүл буруп койсоңуз жакшы болот эле да. Бул эми ошол бул айыл өкмөттүк деңгээлде чечиле турган иш экен да бул негизи. Анан бизге бул чын архитектуранын кызматкери, жер адиси болбосо, айылдагы жер комиссияга көчө кайрылсам, жер комиссия айтат, ал биз кандай эч кандай чече албайбыз аны. Биз эмне жер архитектор эмеспиз да биз дейт. Анан ошону өзүңүз да жакшылап карап, ушуга бир кичине жардам бериңиз, эми көчөлөр ачылып бир порядка болсун да. Анан антпесе уламдан улам эле элдер бир боло берет турбайбы деп элечи. Ушинтип кошуп алышты. Бул огороддордогу ошол ээлерине айтылган. Бир эмес 2-3 жолу айтылды ээлерине. Бирок алар эч кандай жылдырашкан жок. Ошон үчүн жанакы бир мыйзам керек дегеним ошо болуп атат да. Ушуну Кудай буйрса бир мыйзам чегинде, бир мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө бир карап берет го деген ишенимдемин.